Аба ырайы бузулуп, жаан жааган сайын шаардагы таза суунун өчүрүлүшүнө тургундар көнүп деле калган сыягы. Бирок таза суу өчкөн учурда ооруканалардагы эң биринчи операция жана төрөт бөлүмү мекемелерине чоң залакасы тиет. Жаан башталганда эле кызматкерлер болгон идиш аяктарга суу толтурууга өтүшөт. Бирок бул стандарттарга жооп бербей тургандыгын дарыгерлер билдирди. Мындан улам бул багытта эртерээк бир оң тыянак чыкса деп үмүт артышат. Быйылкы жылда бул суу өчүү биринчи жолу болуп атат. Ошол прессадан алдын ала алып, мурунку жылдары билчү элек, ошого жараша биз бактарга суу толтуруп даярданып алат элек. Бирок биринчиден ошондой учурларда род блок менен операционный блокко аябай зыяны көп тиет. Ошон үчүн бизге суу өчүү деген болбош керек да. 15 марттан 16 мартка караган түнү шаардын кээ бир кичи райондорунда суу токтотулган. Анын негизги себеби катары 3 күндөн бери токтоосуз жааган жамгыр болууда. Мындан улам Коктуларда да ушундай кызыл түстөгү селдер аккан. Бул сел Ак Бура суусунун булгануусуна алып келген. Даңге тилкесинин жогору жагындагы Кызыл Кыштак коктусунан келген селдин булгануусун ого бетер күчөткөн бул 5ке жакын кум жана топурак казып иштеткен карьерлер болуп саналат экен. Алар казып алган топурактардын калдыктары сайга түшүп, жаан жааган учурда суу менен кошо агып барып сууну булгайт. 1994-жылдан бери ишин улантып келген бул ишканаларга жергиликтүү бийлик эми гана көңүл буруп, алардын ишин чектөөгө алууну сунуш берери айтылды. Озгур айылынан келдик го. Ошол жерге келгенге чейин 2 километр 400 метр. Эгерде ошол азыр биз ошол проект боюнча, азыркы биз жасап аткан проект боюнча 2000 турбаны ошол жерде тартып келебиз. То есть ушу Коктудан турбаны өткөрүп коебуз. Кийин сел келсе деле биз сууну Коктудун өдөсүнөн алабыз да. Азыр Коктунун ылдыйынан алабыз да сууну ошол шаарыначы. Жанакы азыр биз баштаткан проект бул Коктудун жогоруга 2 километр 400 метр турба тартып келтирип, ошол жерден. Ошондо Кудай буйрса, мына Коктуларга биз көз каранды булбай калабыз. Канча булганса дагы бул Коктулар бизге шаарга таасир этпей калат да. Ошон үчүн ушул маселе 2 Коктунун чечүү маселеси боюнча 3 миллион доллар каралган. Аталган кум ташыган ишканалар кимге тиешелүү азырынча белгисиз. Эми алардын ишин тийиштүү кызматтарга маалымдап, текшерүү үчүн тапшырмалар берилерин эл өкүлдөрү билдирди. Ак Бура дарыясын булгоого алып келген селдин суусун тазалап турууга табигый фильтрлөө каралган. Ал үчүн атайын техникалар келип, кумдар жерден казылып тосулууда. Бирок катуу жаанда ал да жардам бере албай калары айтылат. Мындан улам алгылыктуу чаралар көрүлүшү турган иш. Ошол сел, негизги сел агып кеткенден 2-3 күн баягы ылай каланган бир агынды ага берет да, токтобой. Аз өлчөмдө болсо да, бирок ушунча коюу аккан үчүн барып сууну кып-кызыл кылып кайра боткодой боеп коет да. Ошону тутуп калабыз деп ошол суу чарба ишканасы аракет кылып атат, бирок ал тез эле толуп калып атат. Толуп калганда аны улам тазалап туруш керек. Андан тазаланып чыккан жанагындай бир массаны дагы алысыраак алып барып төкпөсө, сайда эле төгүлгөн нерсе кайра эле сай менен сууга кирип кетет. Ошондуктан бул жактан бир техникалык жакшы бир долбоорлорду иштеп ишке ашырыш керек. Ош суу канал муниципалдык ишканасынын берген маалыматына караганда, Ак Бура дарыясындагы ылайлануу азайгандан кийин дароо таза суу берилген. Бирок бул көйгөйдү чечүү шаардыктардын эң негизги талабы. Шаарда туруп таза суу өчкөндө чака менен суу издөө Ошто гана болушу керек дейт тургундар. Айганыш Туратбек кызы, Габила Иргашев, Ош ТВ.